Siz elektrik enerji ödümde yarım jatlayacaksanız Qanday bo'lsa hozir haq tushunibdi. Qarang bo'lmoqda, biroq biraz bo'lsa da 3dan 1 gana jag'ib qo'llanib, to'liq ham barcha jag'ib bo'lsa, ma'qul albancha elektrikka сүйлөшүп туруп, 1,5 өчкөткөн болду. Бул тамактануучу жай жарык берүү максатында күндүзү дагы электр энергиясын колдонгону рейд учурунда аныкталды. Адистер жеринен сунуш берип, ашканада электр энергиясы канчалык иштетилерин текшерди. Биз электр энергиясын үнөмдөө боюнча лампочкаларды алмаштырганбыз. Анан тамактарды жасоо боюнча газдарды иштетип атабыз, көмүрлөрдү иштетип атабыз. Сузак электр энергиясын сатуу ишканасы бир катар тамактануучу жайларга рейд жүргүздү. Буга чейин берилген эскертмелери канчалык деңгээлде көзөмөлдөнүп жатканын текшерди. Тактап айтканда, ашканада жана жылытуу эмне менен иштеп жатканы каралды. Тамак пышатын жерлерде газ менен экен? Газ менен. Азыр бүгүнкү күндө ушул умный печка, умный котел менен ушул менен чыктат. Бул дос мейманканасы, анан айла рестораны. Gündüzü mezgillerde o жарыктандыруучу приборлорго өчүп турсаңар. Бизде өчүп турат негизинен. Эми полфест. Азыраак жагып, керектүү жерлерге жагып, экономдоо иштеп чакырабыз. Мындай рейд үйлөрдө дагы уланып, тургундар энергияны кандай максатта пайдаланып жатканы аныкталды. Жылытуу системаларды, электр энергиясын кандай колдонуусуна ошолорду көрүп кетели, уруксат берсеңиздерчи. Бизде свет көмір алғанбыз, көмір жағымыз көмірші, светті андай эле көп. Мен мисал үчүн светти көп иштетпейм. Сузак электр энергиясын сатуу ишканасында бүгүнкү күндө 40 миңдей абонент болсо, анын 4 миңдейин мекеме ишканалар түзөт. Улуттук электр тармактар ишканасы тарабынан чыгарылган буйрукту ишке ашыруу максатында жерлерде электр энергиясын үнөмдөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошол буйруктун негизинде биз азыр кечкисин 6-дан 9-га чейин, ошондой эле эртең менен 7-ден 9-га чейин рейдтерди уюштуруп жатабыз. Ар бир инспектор өзүнүн участкасында уюштурат. Ал эми ошондой эле юридикалык керектөөчүлөр боюнча часым максимум нагрузка деп коет кечкисин. Ошол убактарда 6-дан 9-га чейин керектөөчүлөргө барып, өчүрүп турууну түшүндүрүп, айтып деп, ошондой эле счет койгон мезгилдерде деле ар бир керектөөчүгө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Облус аймагында 230 миңден ашык абонент бар. Электр энергиясына берилген лимит коюлуп, канчалык деңгээлде үнөмдөлүп жатканы эсептелинип турат. Айына лимит берилет. Өткөн айды алсам, өткөн айда өзү 150 миллион киловатт саат лимит берилген. Биз үнөмдөп 130 миллион киловатт саат электр энергия колдондук. Электр энергиясынын тарифи 700 киловатт саатка чейин 1 сомдон, андан кийин 2 сом 16 тыйындан эсептелет. Ал эми облус боюнча 22 миңден ашык аз камсыз болгон үй бүлөлөр 50 тыйын менен төлөө жеңилдигин алган. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.